Мысалы мынау шекара мәселесі да, шекара мәселесі 3 айда шешілмек болды да. Сенімді айтып шыққан Өзбекстанның президенті дағы, біздің президент дағы айтқан. Аны 2 ай өтіп кетті. Міне 10-ші майда келіп отпай ол. Аларды шеше алмайды. Шеше алмайды. Шекара мәселесі шешілмей тұрған жаққа кетті. Мен білгенденше. Азыр мына Өзгөндүн эли, Кара суунун эли өздөрүн кемпир абатты сактап калгандан кийин алабы калктар чыгат. Биз орто токой сактагычы бербейбиз деп. Аксылыктар чыгышы мүмкүн. Биз тиги үңкүртөөнү бербейбиз, тиги жерди бербейбиз деп. Баткендиктер да чыгышы мүмкүн да. Биз жанагы Чечме булакты бербейбиз деп. Анан кийин Таласта да талаш жер бар да. Ошондо атактуу Айтматов бала кезде барып келип жүргөн Ойгайын деген эң кооз жайлоо Өзбекстанга ижарага берилген да. Ал жакта кыргыздын бир топ, мына биздин айылдагы адамдардын мүрзөлөр сөйөктөр ошо Өзбекстан жакта калды. Укум тукумдар барып келип бата кылбай калды. Мындайча айтканда чегара маселеси мындай күндөн күнгө чечилбей турган жакка кетип баратат. Бийлик эмес, биз дагы мындай уже таң калуу менен карап калдык. Бул кандай болуп кетет деп анткени ошого кетип баратат. Ошого кетип баратат. Анан ушул жерден чоң чекилик кемчилик кетти да. Анан эми эч ким кепилдик бере албайт. Эртең ошо чечип атат. Эми Ташкенттин талабы катуу болот. Алар биздин бийликке мындай күмө сурап коюшту. Булар компетенция адамдар экен, булар чече албайт экен деп эми кемпир абаттан, орто токой сактагычтан негизги нерселерди мындай чанан баягы массалык маалымат каражаттарында булар башында эле туура эмес маалымат берише албады. Мына өзбек-кыргыз чегарасы чечилбеген 30 жылдан бери чече албаган немени биз чечтик. Анан 100% чечтик деди. Карандай калып да. Кудайды карап айтпайсыңарбы дейм да. 97% өзбек-кыргызстан чегарасы баш чечилип калган да. 2016-17 жылы Атамбаев акыркы немесинде 1170 гектар жер чечилип калган. 1400 километр өзбек-кыргыз чегарасы. Анын 1170-85%ы 6-октябрь 2016 жылы болуш керек. Атамбаев онда чечилип кеткен болчу. Анан калган 15% болчу. 15%да 13-12% чечилип калган. Эң эл чечилбеген 3% жер калган. Анан 3% жерди биз чечтик деп 100% чечтик деген сөз өзү мындай туура эмес болчу. Анан эл дагы мындай алдай албайсың да. Анан ачык айтыш керек болчу да. Бул ушу эң негизи чечилбеген жер Кампир абад болчу, орто токой сакта болчу, Чечме булак болчу. Анан ошо жана Алабыдагы, Аксыдагы айрым бар чегара участоктор болчу. Бир 100 километр тегерегинде чечилип болчу. Акалган бар чечилип калган да. Анан чегара маселесин булар 30 жылдан бери бийлик чече албаган, биз чечтик деп атпайбы. Бийлик чечкен да, мурунку президенттер бар чечкен да. Эң эле мисалы азыр мени төбө бастык алып жатып калышат. Мисалы Атамбаевдин авторитети азыркы Өзбекстан президенти менен мамилеси аябай жакшы болчу. Аябай мамилеси жакшы болчу, жеке мамилеси жакшы болчу. Анын агасын таап берген. Анан алардын жубайлары да бүгүнкү күнгө чейин телефон менен сүйлөшүп, мындай үй бүлө катташтар бар. Ошол киши чечпей чыдап кеткен, ушул жерди чече албай кеткен. Авторитети күчтүү киши. Анан анчалык авторитет жок болчу азыркы немелерде. Ташкент бийлигинин алдында. Анан булар биз чечтик деп эле башында айтыша албады. Мына чече албай калышты да.